Инаугурацияны утурлай болуп жаткан АКШдагы маанай боюнча Айгерим Жаныкул айтып берет. Айгерим, бул ирет аземге болгон даярдыктар кандай болуп жаттыр? Биздин билишибизче бул иш-чарага миллиондогон сомдор сарпталып, ал эмес аземге катышууну каалагандар үчүн да билеттер сатылат эле. Рахмат, чынында Американ тарыхында 44 президент болсо, ар бир президенттин ант берүү аземи 200 жылдан бери чоң деле бир өзгөрүүлөр менен өтүп келген деп айтуудан алыспыз. Ошентсе дагы жаңы шайланган Дональд Трамптын ант берүү аземи бир аз өзгөчөлөнөт. Тактап айтканда, аны колдогондор, анан каршы чыккандар деп бөлүнгөнүн эске алганда. Чет элдик басмалар болсо, бул арада ант берүү аземинин канча баада өткөндүгүн жазып чыгышууда. Тактап айтканда, бул жалпысына иш-чарага 200 миллион доллар сарпталган. Албетте бул иш-чара өзүнчө бир шаан шөкөт менен, шоу менен да коштолот. Дагы бир өзгөчөлүк америкалык президенттердин ант берүү аземиндеги. Бул аземге күбө болуу же катышып көрүүнү каалаган адамдар атайын билеттерди сатып алат, $150 жогору. Ал эми кечки тамак же болбосо кечки балына катышууну каалагандар алда канча кымбат баадагы билеттер сатып алууга туура келет. Ал эмес $1 миллион чейин жетет ал билеттердин баасы. Мен кошумчалап кетейин, президент Дональд Трамп инаугурацияны утурлай өткөрүлгөн концерт учурунда дагы ошол шайлоочуларына Американы бириктирүү убадасын дагы берди. Ал эл алдында мындай деп сүйлөдү. Биз өлкөнү бириктирүү максатындабыз. Биз бүткүл эл үчүн Американы улуу өлкө кылабыз. Биз ондогон жылдардан бери жасалбай келген иштерди жүзөгө ашырууга белсенип жатабыз. Бизди колдогонуңарга чоң рахмат. Биз эртең жумушту баштайбыз. Алдыда жасай турган көп жумуштар бар. Белгилей кетейин, концертке чейин Трамп Вашингтондун четиндеги АКШнын согуштар учурунда курман болгон 200 миңден ашуун ардагердин сүйүгү коюлган Арлингтон көрүстөнүнө барып зыярат дагы кылды. Бирок ошол кезде дүйнөдөгү бай адамдардын шайлоодо жеңип чыкканына макул эместер да каршылык акциясына чыгып жатканын билебиз. Президент өзү ал каршылыктар тууралуу ою кандай экен? Ооба, буга чейин Дональд Трамп ар бир америкалык өзүнүн оюн ачык айтууга укуктуу экендигин айтып, буга чейин айтылган нааразычылык акцияларына каршы эместигин билдиргени бар. Бирок мурдараак миңдеген акция ошол Американын ар кайсы шаарларында, штаттарында дагы коштолууда. Биз билебиз, буга чейин каршылык акциясына чыккандар ошол салтанат өтө турган Капитолия имаратындагы 12 багы өткөл пункттарды дагы бууп салабыз деп айтышкан болчу. Баса айта кетчү нерсе, Трамптын тарапташтары дагы 19 январда кечинде сыйлуу тамакка чогулган маалда ошондой Трамптын президент болуусун каалабаган адамдар атайын акция дагы уюштурушкан болчу. Ошол акцияда полиция менен кагылышуу болгондугу айтылууда. Жыйынтыгында акциянын бир катышуучусу жеңил жаракат алган. Маалыматтарга караганда, полицияларды таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонгон. Назик, мендеги маалыматтар. Рахмат, Айгерим. Американын кезектеги 45-чи президенти болуп шайланган Дональд Трамптын ант берүү аземи жана иш-чарага болгон даярдыктар эл алдына чыгып берген убадалары тууралуу Айгерим Жаныкулдан маалымат алдык.